Көлмө айылында бөбөктөр үчүн 75 орундуу 2 кабаттуу заманбап бала бакча курулуп пайдаланууга берилди. Жаңы имараттын берилгенине айыл эли бүтүндөй кубанычта. Анткени бакчадан баштап балдарыбыздын тарбия алуусу жаркын келечекке шарт дешет жергиликтүүлөр. Ала Бука районунун участка көлмөсүнө бизге садик түштү. Биздин ушул өсүп келе жаткан жаш муундардын эң чоң көйгөйү ушул Кыргызстанда ушул садиктер, мектептер болуп аткан болчу. Биздин ушул айылыбызга дагы 175 орундук садик 2025 жылдын август айында ишке түшүрүлдү. Мен ушул жерде неберелеримди алып келип атамын. Ал эми Кажар айылындагы Алтын казык балдар бакчасы кеңейтилди. Балдар жана тарбиячылар үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Жумуш орундар кеңейип, 8 айым иш менен камсыз болду. Ата энелердин көйгөйү биринчи кезекте ушу бала бакча куруу болду. Ошого айыл өкмөт тарабынан атайын долбоор даярдалып, ушул 75 орундуу бала бакчаны куруу жолго коюлду. Бул тез арада 35 миллионго курулуп, пайдаланууга берилди. Буга чейин ата энелер бала бакчаларга берүү көйгөйү аябай чоң болгондуктан райондун борборундагы бала бакчаларга жеткизүү булар үчүн кыйынчылык жаралууда. Биз 2025 жылы аймагыбыз боюнча мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын 3 бала бакчанын курулуш иштерин аяктап, август айында пайдаланууга тапшырдык. Алар Көлмө айылындагы номер 31 Айденек балдар бакчасы, Кажар айылында 75 орундуу номер 33 Алтын казык балдар бакчасы, ошону менен Жойбелент айылындагы Пирматов атындагы 90 орундуу бала бакчаны пайдаланууга тапшырдык. Ага чейин бизде өтө көйгөйлөр көп болгон. Бүгүнкү күндө дагы кезекте балдарыбыз турат. Электрондук кезекте президентибиз Садыр Нуркожоевдун чыгарган жарлыктарынын негизинде билим берүү тармагына жана ушул келечек муун болгон балдарыбызга өтө жакшы көңүл бурулуп атат. Ала Бука райондук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, 90 орундуу Айтбай Пирматов атындагы балдар бакчасынын курулушу бүткөрүлдү. Долбоорго ылайык ыңгайлуу шарттары камтылган. Айылда балдардын саны көп болгондуктан аларды камтуу мүмкүнчүлүгү болбой жатты. Мына ошонун негизинде биз жаңы балдар бакчасына проект даярдап, айыл өкмөтү тарабынан ал ишке ашты. 2025 жылдын 28 августунда биздин жаңы 90 орундуу балдар бакчасы Ала Бука өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, жалпы жонунан алганда 30 миллионго жакын акча менен ушул бала бакча бүтүп отурат. Бирок азыркы учурда бул жерде 120 бала тарбияланып жатат. Ала Бука айыл аймагында пайдаланууга берилген 3 бакча Ала Бука райондук өнүктүрүү фонду тарабынан жана кошумча жергиликтүү бюджеттен каржыланган. Быйыл дагы 2 мектепке чейинки билим берүү мекемеси курулат. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Ала Бука районунан.